Бул жөн эле таш. Сын же эме кылсын деген эч эмебиз жок. Бул эс алуу Борбордук пляжы боюнча мен абдан жакшы көз караштамын. Кооздук үчүн коюлганда эң башкысы туризмди өнүктүрүү максатында. Булар ал жерге коебу, койбойбу, булардын өзлөрүнүн ыктыяры. Мифология менен миф менен баягы реальностьти алмаштырбашыбыз керек. Биздин Борбордук пляжды биз арендага бердик. Ал пляжды биз менен согласовать этип ишти алып кетишти. То есть азыркы жерде биз жердин үстүндө проектти отургузуп атабызга. Буюрса көлдүн ортосуна бир проекттерди отургузайлы деп атабыз. Салам достор, урматтуу Сокол медиа катталуучулары, 2 күндөн бери Балкыш шаарынын Green City пансионатына курулган грек батырларынын айкелдери аябай талкуу жаратып атат. Дал ушул пансионатка биз да бүгүн келип калдык. Саламатсызбы байке? Саламатсызбы? Багачы өзүңүздү тааныштырып атсаңыз. Менин атым Марат Таржиев, ушул Green City компаниясынын өкүлү болом. Марат мырза, бул пансионатта канча жылдан бери эмгектенесиз? Негизи бул долбоордун башталганына азыр бүгүнкү күндө 2,5 жыл болду. Ошол 2,5 жылдан бери ушул компанияда эмгектенем. Айтсаңыз, аркабызда турган айкелдер 2 күндөн бери аябай резонанс жаратып атат да, көп талкуулар жаратып атат социалдык тармактарда. Анан дал ушул айкелдерди коебуз деп качан чечим чыгардыңыздар эле? Эмне үчүн грек ошол мифологиясынын кудайларын тандап алдыңыздар эле? Бул эми ушул артыбызда турган 2 айкел боюнча бул айкелдер 2 күндөн бери чынын айтканда социалдык тармактарда бир чоң бир жаңылык болуп атат. Анан бул айкелдерди биз куруу үчүн жарым жылдан бери биз даярданып келгенбиз да. Кандай кылабыз деп бизге эң ыңгайлуу метод бул Рим колонналары болду да. Азыр өзүңүздөр көрсөңүздөр Рим колонналары менен биз каптап чыктык да. Ошондуктан бул жакта баягы тарыхты да чагылдырып кетелик деп. Эми бул жерде ар кандай өйдө ылдый сөздөр болуп жатат. Бирөөсү кой дейт, бирөөсү койбо дейт. Анан бул тарых байыркы Греция, байыркы Рим тарыхын чагылдыралык деп биз ушул ишти баштаганбыз да. Бул жакта айкелдерди биз койгон себебибиз ошол жанагы жогоруда айтып кетпедимби, Рим колонналарын орноткондо буга мисалы улуттук колоритти чаптаганда болбой калмак да. Ошондуктан бул ушул жер, ушул пирс бир туристтерди тартуу максатында тартканга туристтерди бизге жеке эле Кыргызстандын ичинде ички туристтер эмес, бизден чет элдик туристтер да келет да. Алар дагы ушул жерди көрсүн деп, Балык шаарына келсин деп ушул максатта жасалып жаткан иш бул. Марат мырза, анан ошол социалдык тармактарда сиздердин бул айкелдин видеосу тарады да, алдына билдирүү калтырып атат да, ошол персе кургандан кийин биздин эле Кыргыздын батырларынын эле эстелигин эки жерине чекчайтып коюп койсо болот эле да депчи. Бул дагы жолу айтып кетем да, жогоруда айттым. Бул пирс жаңы курулган эмес, бул пирсти толук реконструкция иштери жүрүп жатат. Бул союз убагынан бери турган пирс болчу. Ошондуктан биз реконструкция кылганда ошол жана Рим колонналарын койдук. Мына площадкасы байыркы Грециядагы жанагы шахматтык түрдө площадкалар салынып атат. Анан Рим чагылдырылып келип туруп, вот пирстин тегерегиндеги өзүңүздөр көргөндөй тегерегиндеги вот кармагыштар, балесиналар. Бул байыркы Греция, байыркы Римди чагылып жатат. Гүл отургузган идиштерибизден бери. Анан ошол байыркы Рим, байыркы Греция чагылдырып келип туруп, Кыргыздын баягы улуттук батырлары болуп калса, баягы темадан алыстап кетет го деп ой менен ушундай иш болуп жатат. Анан бул проект толук иштелип турганда ушул проект дизайнерлер ушундай кылып иштеп беришкен да. Бул негизи бул жерде мындай да эми. Биринчиден баягы элдерде нааразычылык жаралып жатат да. Бирок бул мифология. Бул мифология менен миф менен баягы реальностьти алмаштырбашыбыз керек жашоодо. Бул байыркы Грецияда бул айтылып келген уламыш, кыргызча айтканда уламыштар да. Ал эми бул жөнөкөй эле таш. Биз бардыгыбыз ислам, светтик ислам мамлекетте жашайбыз да. Анан бул жөн эле таш. Буга биз баягы сын же эме кылсын деген эч эмебиз жок. Биздин эч оюбуз жок. Кооздук үчүн коюлганда бул
эң башкысы туризмди өнүктүрүү максатында. Мисалы практикада алып көрсөк, бул ушул артыбызда турган эки персонаждын айкелдери дүйнөдө көптөгөн мамлекеттерде турат да. Мисалы Москва, Санкт-Петербургда бар, Грецияда бар. Ошондой эле байыркы Рим тарыхындагы эстеликтер дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө турат да. Анан бул биздин эң башкысы туризмди өнүктүрүү максатында коюлган иш-чара. Атайын дизайнерлер менен ойлонуп, чогуу кеңешип, анан ушул айкелдерди койгон турбайсыздарбы? Деги эле ушул пирс жалпысынан баш аягы качан бүтүп калат деп пландап атасыздар? Бул пирс баш аягы жылдын сезондун аягына чейин биринчи этабы бүтөт, быйылкы сезонго. Экинчи этабы 26-жылы толук кандуу бүтөт. Бул аябай мындай чоң долбоор да. Бул 3 кабаттан турган пирс болот. Биринчи кабаты адамдар көлгө түшүп эс ала турган, экинчи кабаты бул ошол сейилдеп баса турган, үчүнчү кабаты болсо жанагы байкоо кабат болуп калат. Сүрөткө түшүп элдер ошол көлдүн үстүнө байкап жанагы баягы өзлөрүнүн бир мындай эс алып чыккан кабат болуп калат. Марат мырза, деги эле ушул эки айкел тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, качан буйртма кылынды эле? Деги эле бул айкелдерди кыргыз баягы ишкерлери кылдыбы? Бул айкелди биздин өзүбүздүн эле балык шаарынын жарандары, Султан деген мырза бар. Ушул кыргыз азыр биздин мамлекетибизде курулуш абдан чоң жүрүп жатат. Ошол курулушка абдан чоң салымын кошкон Султан мырза кылган бир долбоору ушул пирс болуп эсептелинет. Green City пансионатындагы бир кызматкер биздин маегибизге кошулду. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз. Саламатчылык, атым Баракбеков Рысбек, сатуу жана маркетинг бөлүмүнүн башчысы болом. Айтсаңыз да, ушул эки айкел турган пирстин дагы кандай өзгөчөлүктөрү бар, дагы алдыда эмнелер пландалууда? Бул проект өтө уникалдуу деп дейбиз. Көл боюнча бул эң биринчи ушундай 3 кабаттуу пирс болуп атат. Ошол пирстин биринчи этажы кадимкидей эле эс алуучу жайы болот. Экинчи кабатында болсо кафе ачайлы деп атабыз, ошо древнегреческий стилинде. Үчүнчү кабат болсо ошол смотровая вышка коюлат деп атабыз да. Бул проект качан өткөрүлдү эле? Деги эле бул частный ушундай жеке менчик. Частный жеке проект, биздин ошо Green City центр курулуш компаниябыздын проектибиз. Жана Марат Молдовазевич да айтып кеткен, ошол Султан деген мырза менен чогуу бирликте ошол пирсти салып атабыз да. Айтсаңыз, Green City пансионатында дагы кандай пирстер бар? Былтыр Green City биринчи ачылганда 300 метрлик көл боюнча эң узун пирс менен чыкканбыз. Азыркы учурда ошол элдер эс алып атышат ошол пирсте. Көл боюнча эң узун пирс 300 метр. Жана былтыр биринчи волнорез койгонбуз. Азыркы учурда экинчи волнорез койдук. Анан ошол эки волнорездің ортосунда биз яхт клуб жасайлы деп атабыз да. Яхт клуб жаштар үчүн болуп калат ошондо? Жаштар үчүн, ошол жерде эс алган баары үчүн эле негизи. Яхталарга теплоход, пароход, скутер тепкендерге баары ошо технический зона деп коет го азыр. Азыркы учурда мыйзам боюнча скутер тепкендерге мисалы обязательно биринчиден технический зона болуш керек экен. Биз ошол эки волнорездің ортосуна технический зона коелу деп атабыз. Элдер ака сууга түшпөйт, только ошол жанагы теплоходдор, пароходдор, яхталар болсун деп атабыз да. Азыркы курулуп жаткан пирсте байыркы грек баягы тарыхына ошого көбүрөөк басым жасадык деп атпайсыздарбы? Анан дагы ушул сыяктуу пирстерди куруп, мисалы кыргыз ашканасын, кыргыз маданиятын жайылтуу оюңуздар барбы? Ооба, албетте бар. Азыркы учурда иш алып баратабыз. Этнокомплекс болот, кыргыз улуттук этнокомплекси болот, улуттук кухнясы менен, улуттук музейи менен. Азыркы учурда иш алып баратабыз. Буюрса бир жакын арада уже ачылыш болот. Демек, бир нече проектти чогуу ачат турбайсыздарбы? Ооба, баарын полный бир открытие кылабыз да. Алдыда дагы кандай өзгөчө пландарыңыздар бар? Элди ушундай эле резонанс кылып, таң калтыруучу? Азыр дагы көп сүрприздер бар негизи. Көлдүн ортосунда дагы бир өзгөчө проекттер түшөт. То есть азыркы жерде биз жердин үстүндө проектти отургузуп атабыз да. Буюрса көлдүн ортосуна бир проекттерди отургузайлы деп атабыз. Достор, биздин балык шаарынын мэринин да жогоруда айтылган маселе боюнча бир эки суроо үчүн келип калдык. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Деги эле Green City бул эс алуу пансионаты боюнча сиз кандай көз караштасыз?
Green City бул эс алуу борбордук пляж боюнча мен абдан жакшы көз караштамын десем болот. Анткени бул проекттини бул долбоор боюнча мен башынан бери таанышмын. Анткени мен мэр болуп келгенде бул городской биздин Сейил пляжы деп айтылчу. Бул Сейил пляждын жарымы бул башка бирөөнүн менчигинде болчу да. Мен анын менчигинен мен муниципалитетке алып, мен бул Green City'ге проектisi менен таанышып, жалпы буларга ушундай кылып жасагыла деп мен арендага бергем. Жалпысынан бул жерде 2 жылдан бери реконструкциялоо иштерин да жүргүзүп атабыз деп айтып атышат. Ичинде көптөгөн иш аракеттерди да жазып атабыз өнүгүүсүнө депчи. Анан ичинде салынып жаткан ар бир объект боюнча сизди кабарланып турушабы? Деги эле ушул ичинде салынган ар бир объектке сиз өзүңүз киришип турасызбы? Булар биздин Сейил борбордук пляжыбызды арендага алды да. Бизден арендага алгандан кийин булар өзлөрү саясатын жүргүзөт. Только булар мыйзамдарга эле, мыйзам талабында эле булар ишти кылыш керек да. Мисалы үчүн 115 мыйзам бар. Булар 100 метрдин ичине эч кандай строительство кылбаш керек да. Андан сырткары 131 указ бар, президенттин указы. Очистной сооружение и экологияны сөзсүз түрдө сакташ керек. Биз ошолорду көзөмөлдөйбүз. Калган арендага бизден алгандан кийин элге шарт түзүү максатында инфраструктураны толугу менен өзлөрү кылат да бул жердикин. Анан мен ушуга эле кошумча айтып кетким келет. Биз өзүбүздүн ушул городской пляжды бергенде 300 метрлик пирсти калган ушу ичинде жасай турган нерселерин проекттин негизинде болот. Бизге келип бул жерди алып атканда ошо проекти менен таанышат да. Биз ошо проекти менен таанышып, анан буларга ушундай кылып жасай турган болсоңор деп, анан конкурстан биз буларга бергенбиз. Ошо негизинде жасап келишат. Анан жакында эле 2 күн ичинде резонанс болуп кетти. Бул көл жээгиндеги Советтер Союзунан калган пирсти реконструкциялоо учурунда грек мифологиясынан дагы 2 кудайдын айкели орнотулган экен. Ушул боюнча сиз эмне деп айтасыз? Мен бул боюнча башка журналисттерге бирөө чалгандан мен интервью бергем, ал кишиге да. Мен дагы баса белгилеп айтам. Биздин борбордук пляжды биз арендага бердик. Ал пляжды биз менен согласовать этип ишти алып кетишти. Азыркы мурунку резиденциянын балансында мурунку торпедныйдын ордунда турган пирс, ал жер кызыл китеп. Алар частный территория деп коет да ал жердичи. Ал жердин ээлери менен булар өзлөрү сүйлөшүп, өзлөрү проекти кылып, жеке өзлөрүнүн иштерин алып кетип атышат да. Мен ал жерге барып сөзсүз түрдө таанышып көрүп кеткем ал пирсти. Бирок ал пирс греческий стилде жасалып атканын мен көргөм. Бирок акыркы убакыттарда эле булар ошо Зевсти, Посейдонду коюшту да, мен койгондон кийин көрдүм. Бирок мен чындыкты айтып атам да. Булар ал жерге коёбу, койбойбу, булардын өзлөрүнүн ыктыяры да. Койгонго чейин сиз менен кеңешишкен эмеспи? Жок, ал менен согласовать этилген эмес да. Зевс, Посейдон болот деп мэрияга келип ал тууралуу согласовать этилген эмес. Мен чындыкты айтып атам да. Бул мен берген арендадагы пляждардын баардыгы мен өзүмдө маалыматтар бар. Мен анткени мен экинчи жолу мэр болуп келип атам. Мен өзүм кыдырып иштейм да. Анткени баягы элим койгондон кийин. Менчикте турган пирсти мен абдан кубангам. Анткени греческий пирс, ал жер 3 этаж болуп атат. Астында бассейни менен, тем более бир жүрөкчөсү дагы бар. Мен анын проектисин көрүп аябай кубангам. Бирок чынын айтып коеюн, проектисинде Зевс менен Посейдон жок болчу да, жок болчу айкелдеринде. Кийин булар өзлөрү фантазиясын включать эте берет, чтобы туристтерди тартуу максатында да. Менден сурагандарынан мен айттым, мен Посейдон Зевс боюнча мен проектиде көргөн эмесмин, бирок өзлөрүнүн частный территориясы, өзлөрүнүн частный проектиси менен кылышат да, ошондой. Green City'ге качан келдиңиз? Биринчи жолу келип атам. Жакта аябай жакшы салыптыр. Мамлекетибиз өнүгө берсин. Ушу салгандарга Алла ыраазы болсун. Аябай жагып атат. Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн. Байке, бул баш тарабындачы грек мифологиясынын кудайларынын эстеликтерин коюшту да. Анан көпчүлүгү ушуга кыргыз тилинде эле баатырлардын эстелигин койсо болмок дейт. Ошого сиздин оюңуз кандай? Алды пока көрө элекмин, анан да ойлой элекмин, бирок интернеттен көрүп калдым. Мен бул жакшы жагы бар болуш керек. Жаман жагын билбейт экенмин. Ичи кандай экен? Чайбай соң экен. Кандай салымдар, үй бүлө менен деле салууга кандай жагдайлар Өтө соң салынып атыптыр. Эмнелер жакты? Пальмалар жакты, маймыл жакты. Ал жөнүндө айта албайм ишти. Ар кимдин жан келечет көргөн. Ар ким ой бар да. Туристический жагынан болсо, эгер ошо жакка подход болсо, натураль.
ошол комментарийди ушинтип эле берилет. Все нужно делать, чтобы наш туризм развивался. Чынын айтканда химический какой-то бир заводторду коюп мындай кыл тигиндей кыл не хочу. Наоборот, биз деген эң чоң байлыгыбыз бул биздин табигый Кудай таалам берген жерибиз, суубуз, мына абабыз да. Ошону я только за. Все туризм деген өнүгүш керек. Урматтуу достор, биз Балчы шаарында талкуу жараткан Green City пансионатына келип, жалпылама маалымат сиздерге берүүгө аракет кылдык. Үй бүлөңүздөр менен келип, бул жакта кандай жерлерде салсаңыздар болот, аны да көргөздөк. Кызыктуу материал болду деп ойлойм. Сиздер менен кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.